Биз баягы уктуруубуз соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берели. Баягы угармандарга, коомчулукка айтчу сөзүңүз. Мен ошо жарандарга, өзгөчө жарандарга, анан мамлекеттик кызматкерлерге деги эле ушу кыргыз элине кайрыларым. Бизде тийиштүү мыйзамдардын баары бар. Ошол мыйзамдарды сактап эле, анан сабырдуулук менен, Кудайым буйруса, мына 5 жылда жакшы иштер болбоду. Ошо 5 жылдар жакшы болгон нерселерди да эске алып, анан жаман жагын эле айта бербей, анан ар бир адамда, ар бир иште кемчилик болот. Бирок мындай салыштырмалуу келгенде жакшы иштер көп болду бизде Кыргызстанда. Болуп атат. Ошого жетели бар, ошого баарын сабырдуулукка чакырам. Мамлекеттик кызматкерлерди ак жана таза иштөөгө чакырам. Мындай өнүгүп аткан мамлекетте ошо ар бир кызматкер өзүнүн отурган ошо иш орунунда ошол жерден көтөрүлүп жетекчи болгонго умтулуш үчүн таза мыйзамда жазылган эле чектөөлөргө баш ийип, ошону бузуп кетпей, ошону андан чыгып кетпей эле туура иштесе эле ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнүн алда койгон максаттарына жетет. Ошондой эле бизнес өкүлдөрүнө, илимий чөйрөгө массал баардыгына биз чогуу бирдиктүү кайдыгер болбой мамлекетке салым кошуп, биздин салым кошконубуз эмне? Кылмыштуулук болбогонго жол бербей, кылмыш болуп атса ошону тийиштүү органдарга кабарлап турсак эле баардыгы жакшы болот буюрса. Абдан жакшы, ушу жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу угармандар, биз уктуруубуз соңуна чыкты. Коррупцияга каршы күрөш уланууда ушул багытта сөз кылдык. Биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын президентине караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин башкы катчысынын орун басары Радик Шабданов мырза болду. Уктурууну Мээрим Абдыраманова алып бардым. Режиссер Элдар Эркинбек уулу. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.